Украинанын Борбор калаасы Киев шары. Мындагы үйлөрдүн биринде кыргызстандык Азат Тарыхчиев үй бүлөсү менен жашайт. Добрый день, проходите. 35 жаштагы Азат Жалалаттын Базаркоргон шаарында туулган. Ал 5 жыл мурун Украинага информатика мугалим болуп иштөө үчүн келген. Украину я считаю своим вторым. Мен Украинаны экинчи мекеним деп эсептейм. Келген алгачкы күндөрдөн тарта өзүмдү бул жака чоочун адамдай сезген эмесмин. Чужим. Ушул тапта Азат Тарыхчиев Киевдеги жеке менчик мектепте жетектейт. Согуштан улам аялы жана 3 баласы менен алгач Кыргызстанга кайтып келүүгө аргасыз болушкан. Мы где-то больше недели. Терезеден жардырууларды, ок атууларды, артиллериянын өтүп жатканын көрдүк. Балдардын психикасы бузулбасын деп мекенге кайтууну чечтик. Выстрелы. Азат үй бүлөсүн Кыргызстанга жеткирип, өзү Украинага кайтып келген. Орус аскерлери Киевден чыгып кеткенде, анын аялы, балдары да Украинага келишкен. Находясь, Мен тагдырга ишенген адаммын. Эгер маңдайыңа жазып койсо, өлүм кайсыл жерде болсоң да сага келет. Жакшы күндөрдө ушул жерде болуп, кыйын күндөр келгенде бул өлкөнү таштап кетүүгө менин абийирим жол бербеди. просто позволить не мог. Кыргызстандык туугандары жана тааныштары Азаттын согуш малында Украинага келүү чечимин түшүнүшпөй, жада калса айыпташкан. Анын жакындарынын көбү Украинадагы окуяларды орус пропагандасынын призмасы аркылуу кабыл алышат. Мы им объясняли то, что там нету никаких тут, мы не видели никаких националистов. Биз аларга жагдайды түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бул жерден улутчулдарды көргөн жокпуз. Ракеталар, Орусиянын чабуулу жөнүндө айттык. Бирок баары бир маалымат адамга көбүрөөк таасир этет экен. Айрымдары ойлонуп калышты. Кээ бири ишенген жок. Кыскасы, ар кандай кабыл алышты. Некоторые все равно в своих мнениях оставались. По-разному было. 2 жылдык кеңири масштабтагы согуштан кийин Кыргыз өкмөтү Орусиянын Украинага басып киришин ачык айыптаган эмес, бейтарап позицияны карманып келет. Я поддерживаю. Украинада болгонум үчүн мен Украинаны колдойм. Анткени мен Украин элинин турмушун ичинен көрүп, алар менен биргемин. Бирок бул менин жеке пикирим. Ал эми Кыргызстандын бийлигинин позициясына келсек, бул жерде кандайдыр бир саясий учурлар болсо керек. Бул тууралуу эч нерсе айта албайм. Маалыматым да жок. Азат саясатка деле көп кызыкпайт. Ал өзүнүн негизги иши жана миссиясы катары балдарга билим берүүнү эсептейт. Hello class. How are you doing today? Киевге кайтып келгенден кийин Азат лицейди окуу процессине даярдай баштайт. Ал мектептин алдындагы жер төлөөгө бомбадан сактануучу жай курган. Азат согуш маалында да балдар окушу керек деген пикирде. Тут у нас Бул жакта биздин бомбадан сактоочу жай жайгашкан. Абадан эскертүү берилгенде балдар, мугалимдер дароо бул жакка кире катышат. страшно то, что Ушунун баарына көнүп калганын коркунучтуу экен. Кандай учур болбосун, биз сабакты токтотпой балдарды окута беребиз. прощается, продолжаем. Согушка чейин бул интернационалдык лицейде 400гө жакын ар улуттун балдары билим алышкан. Азыр алардын тең жарымы калды. Көбү жергиликтүү калктын балдары. Тут мы не Балдар өлкөнүн келечегин көргүн келсе, бул өлкөнүн жаштарына кара деген сөз бар. Биз бул жерде бир гана билим алуу эмес, балдар эркин чоңоюшу жана өз оюн ачык айтыш үчүн мүнөздөрдү өстүрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. выражаться. Лицейде сабактар англис жана украин тилдеринде өткөрүлөт. Азат мектепте балдар согушту такыр ойлогондай чөйрө түзүүгө аракет кылып жатканын айтат. Учитывая на данную ситуацию в стране, Өлкөдөгү кырдаалды эске алганда мектепте орусча такыр сүйлөшпөйбүз. не разговариваем. Ал украин тилин 5 жылда үйрөнүп, эркин сүйлөйт. Доброго ранку, діти. Як ваші справи? Все добре? Балдар эне тилин унутпаш үчүн үйүндө үй бүлөсү менен кыргызча сүйлөшөт. Үйдө кыргыз улуттук тамактары такай даярдалып турат. Стараемся иногда ностальгию. Балдар мекени жөнүндө унутпаса экен деп аракет кылып турабыз. Не забывали вкус, да. Азат үй бүлөсү менен Кыргызстанга кайтып келеби азырынча билбейт. Даже есть. Бул жактагы жашообуз өмүр бою эсибизде болот. Качандыр бир башка өлкөгө кете турган болсок да, Украинаны экинчи мекенибиз катары дайым эстеп турабыз. Согуш башталганга чейин Украинанын аймагында Кыргызстандын 2000ге жакын жараны жашаган.